Дугаба Капчыгайы Кыргызстандын Кадамжай өрөөнүнүн эң кооз жайларынын бири. Рельефтин көп түрдүүлүгү, жагымдуу климаты, жайында кар көчкү коркунучунун жоктугу, жакшы аба ырайы, бай флора жана фауна, ар кандай классификацияланган альпинизм жолдору бар чокулардын көптүгү менен өзгөчөлөнөт. Дугаба аймагы дүйнө спортчуларын да өзүнүн кооздугу менен суктандырып келет. Тоолордун чокуларынын орточо бийиктиги 3800-дөн 5200 метрге чейин жетет. С 1973 года, то есть бывал здесь. Дугаба лагеринде буга чейин 1973 жылы келгенмин. Ошондогу эң жакшы эс алуудан кийин кайрадан келип жатамын. Кыргыз элинин меймандостугу, жаратылыштын кооздугу сөз жеткис десем болот. Бул жолу 14 кишиден турган топ келдик. Сиз кандай ойлойсуз? Мындагы жол бүткөрүлөбү? А эгер бүтсө, анда Швейцариядан кем болбойт го деген ойдомун. Здесь будет у нас не хуже, чем Швейцария. Очень хорошо, очень красиво. Биз атайын Москвадан машыгуу үчүн бул жака келгенбиз. Бактыга жараша аба ырайы да абдан сонун. Арабызда альпинизмди жаңыдан үйрөнүп жаткандар да бар. Дугабанын суусу, тоолору баары бизге абдан жакты. Все прекрасно, все нам нравится, да. Өлкөнүн экономикасына салым кошчу туризм чөйрөсүн өнүктүрүүгө Кадамжай району быйылкы сезондо өзгөчө басым жасап маани берүүдө. Ал үчүн Учкоргон Токой чарбасынын карамагындагы Дугаба эс алуучу жайы учурда даярдыктарды көрүп, туристтик сезонду ачууга камынып жатат. Дүйнөлүк донорлордун каржылоосу менен эс алуучу жай 40 миллион сомго реконструкцияланып, бир эле учурда 100 конокту тосууга шарт түзүүдө. Буга чейин Дугабага баруучулар жол азабын тартып келген. Анткени жеңил унаа менен барууга мүмкүн эмес эле. Быйылкы сезондо номер 46 жол тейлөө ишканасы тарабынан жолду оңдоо иштери жүрүп жатат. Эс алуучуларга жакынкы күндөрдө ыңгайлуу жол даяр болот. Узундугу 3 км 800 метрди түзгөн жолдун туурасы 6 метрге чейин жетет. Жол оңдоочулар тоолуу аймак болгондугуна карабастан техникалар менен жумушту үзгүлтүксүз алып барышууда. Ал эми оңдоо иштери транспорт жана жол министрлиги тарабынан каржыланууда. 10 күндөн ашкан жумуш дээрлик аяктап кеңейтүү жана тегиздөө жумуштары гана калды. Жол оңдоочулар буюрса Дугаба эс алуучу жайына жеңил унаа эч кыйынчылыксыз бараарын айтышууда. Туризмди өнүктүрүү Кыргызстан, анын ичинде Кадамжай району үчүн да артыкчылыктуу багыттардын бири. Анткени бул сыяктуу кооз жаратылышы менен өзгөчөлөнгөн эс алуу жайлары райондо оңдоп саналат. Буга чейин түйшөлтүп келген жол маселеси чечилип, оңдоо жана кеңейтүү жумуштары бүткөрүлсө, жакынкы 10 күндүн ичинде Дугаба Альп лагери чет өлкөлүк жана кыргызстандык конокторду тосуп алат. Алтынай Шабидинова, Ислам Толубаев, Алтын бешик жаңылыктары.